Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. ММКлар бул жылы дүйнө жүзү боюнча эң кымбат турган Instagram блогерди аныкташты. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактар билдирди. Маалыматка караганда, биринчи орунда португалиялык футболчу Криштиану Роналду турат. Журналисттер белгилегенде, ушул жылы ар бир пост үчүн ал 780 000 фунт акча алчу. Ошентип ал бир жылдын ичинде спортчу блогдун жардамы менен 47,8 миллион доллар каражат тапкан. Экинчи орунда аргентиналык футболчу Лионель Месси турат. Анын бир посту 518 000 фунтка бааланат. Ал эми ал бир жылдын ичинде блог аркылуу 23,3 миллион доллар каражат тапкан. Үчүнчү орунда америкалык модель Кендалл Женнер туруп, анын бир жылдык кирешеси 15,9 миллион долларды түзгөн. Ал эми анын бир жарнамалык посту 489 000 жакын фунт турат. Тизме боюнча 4-чү орунда англиялык футболчу Дэвид Бекхэм, ал эми 5-чү орунда америкалык ырчы Селена Гомес турат. Мамлекеттик салык кызматы Вечерный Бишкек жабык акционердик коомун сотко берди. Бул тууралуу МСКнын басма сөз кызматы журналисттерге бүгүн 31 декабрда билдирди. Алардын билдирүүсүнө караганда, Вечерный Бишкек ЖААК мамлекетке 9,7 миллион сом жана 2,3 миллион сом туум карыз. Ушул акчаны мамлекетке өндүрүп берүүнү соттон салык кызматы сурап жатат. Сот 2020 жылдын 16 январында болот. Урматтуу дыйкандар, фермерлер, кадырлуу замандаштар, ар бир атуул бирден бак деген демилге менен ашар жолунда калктын күчү менен өлкөбүздү жашылдандыралы. Бак тигүү менен мамлекеттин экологиясын сактоо, топурактын асылдуулугун жогорулатуу, иштетилбей калган кайрак жерлерди иштетүү жана бактын мөмөсүн жыйноо менен мамлекетибизге бир топ пайда алып келет деген үмүттөмүн. Бул тууралуу министрдин пикирин аталган мекеменин басма сөз кызматы соц тармактарга жарыялады. Кыргызстандын мөмө жемиштери органикалык таза сапаттуу болгондуктан жогорку баада сыртка экспорттолууда. Бак тигүү менен дыйкандар натыйжалуу киреше табууга мүмкүнчүлүгү бар. Учурда мамлекет тарабынан бак тигүүгө жеңилдетилген насыялар берилип жатат. Бак тигүү демилгеси менен Борбор Азия багбандар биримдиги уюмунун жетекчиси Абдулла Ташиевич да социалдык тармактардан чакырыктарды жасап жатат. Жалпыңыздарды жапырт бак тигүүгө чакырам. Ар бир атул бирден бак деген чакырыкты колдойлу. Иш жүзүнө ашырууга аракеттенели. Бактын баардык түрүн тигели деп Айыл чарба министри Эркинбек Чодыев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары 2 күндөн бери Татарстандын президенти Раиса Атамбаевага автоунааны күйүүчү майы айдоочусу жана анын айлыгы менен кошо чектеп белек кылды деген маалымат таратышып, катуу төш каккылашкан. Мына көрдүңөрбү, башка өлкөлөрдүн башчылары Атамбаевди кандай сыйлай турганын дегендей кыяс кылышкан эле. Апрель телеканалынын сайты КСДП партиясына шилтеме кылып, Татарстандын президенти Рустам Миниханов Раиса Атамбаеванын коомдук транспорт күтүп турган сүрөтүн көрүп, ага жаңы автоунаа айдоочусу жана бардык чыгымдар менен чогуу белек кылды деп жазган. Көп өтпөй ашаачылардын калпы чыкты, уят болду. Тактап айтканда, Татарстандын президентинин маалымат катчысы Лилия Галимова КСДПнын белекке алган унаа тууралуу тараткан билдирүүсүн четке какты. Татарстан Республикасынын президентинин атынан эч кандай автоунаа тапшырылган жок, деди Галимова. Көрсө Раиса айымга белек болгон унаа Кыргызстанда 2015 жылы эле катталган экен. Биздин колдоо документтерге ылайык анын ээси Гузаль Якупова деген ишкер. 2010 жылы чыккан Lexus 450 маркасындагы унаанын баасы 20-25 000 долларды чапчыйт. Ал эч качан Атамбаевага берилген эмес. Жөн гана Кыргызстандагы татарлар уюму пайдаланууда. Ал эми аны Ашанын аялына белек болду деген кептер жеңил пиар болуп чыкты. Уятты жыйыштырып койгон Атамбаевдин тарапташтары Татарстандын президентинде ыңгайсыз абалга калтырды. Буларга айла жоктура. КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаевага дагы 4 оор кылмыш иши козголду. Бул тууралуу журналист Назгүл Мамытова өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында, Кундуз Жолдубаевага кечээ 30 декабрда дагы 4 айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Жалпысынан 7 оор кылмыш иши козголду. Буга эмне дейсиз? Журналист болуп иштеп жүргөндө алган 2 бөлмөлүү батири камакка алынды деп жазган Назгүл Мамытова. Эске сала кетсек, 27 декабрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Кундуз Жолдубаеванын баш коргоо чарасы
каралып, ал 2020 жылдын 9 февралына чейин үй камагына алынган. Ага 3 барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу жана бийликти күч менен басуу алууну уюштуруу айыбы тагылган. Сотко чейин Кой-Таштагы окуя боюнча бир топ жолу суракка алынган. 7 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевдин Кой-Таш айылындагы хан сарайынан УКМКнын Атамбаевди кармоо операциясы жүрүп, ал ишке ашпай калган. Атамбаевдин тарапташтары каршылык көрсөтүп, кагылыш болуп, бир канча адам жаракат алып, полковник Үсөнбек Ниязбеков окко учуп каза болгон. Башынан оор жаракат алып, 2 жолу операция болгон Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов учурда Москвада дарыланып, эми өзүнө келүүдө. 8 августта Атамбаев колго түшүп берген. Тагыраагы ал андагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов менен сүйлөшкөн соң колго түшүп УКМКга жеткирилген. Машинага чогуу Кундуз Жолдубаева да түшүп, ички иштер министрлигине жеткирилген. Баткендик Көкташ айылында кыргыз жараны тажик аялга ок атты деген маалымат чагымчылдык. Бул атайын териштирүүлөрдө анык болгонун өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердугулова Маралга билдирди. Анын айтымында Көкташка чектеш тажик айылындагы үй бүлөдө чыр чыгып ок атылган анык, бирок ал окуяга кыргыз жарандарынын эч кандай тиешеси болгон эмес. Маалымат чыккандан кийин өкмөттүн өкүлүнүн тапшырмасы менен бул факты текшерилген. Алдын ала маалыматтарга ылайык тажик үй бүлөдө жеңеси менен кайниси чырдашкан. Мындан улам кайниси куралдан ок чыгарган. Келиндин күйөөсү Орусияда болгон. Бул окуяга кыргыз жарандарынын эч кандай байланышы болгон эмес. Бул жөн гана чагымчылдык деп билдирди Чолпон Бердугулова. Кечээ Тажикстандын маалымат каражаттары, социалдык тармактын колдонуучулары Көкташта суу ташып бараткан тажик аялга кыргыз жараны ок атты деген кабар чыгарышкан. Эске сала кетсек, жакында эле Тажикстандын ЖМКлары, соц тармактын колдонуучулары Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин буйругу менен Көкташ айылында кыргыздар тарабынан тажиктин мектеп жашындагы балдарына кол салуулар уюштурулуп жатат деген маалымат таратышкан. Дүйнөмдө жан дүйнө революциясы болду окшойт. Ак каардын үстүндө суука карабай жатып, бизди колдогон апаны эстеп, максат кылган иштеримди иштей берейин деп каркыра маселесине кириштим. 2001-жылы эки мамлекеттин президенттери кол коюшуп, Казакстан тарап парламентинен ратификациядан өткөрүп бизге жиберген экен. Экинчи чакырылышта депутаттар каршы чыгып, өткөрбөй келишиптир. Себеби каркыра эле эмес, таласта чүйдө талаш эле. Келишимди кайра карап чыгуу маселесин көтөрдүм. Анткени келишимди Кыргызстан тарап ратификациядан өткөргөндөн кийин кайра кароого таптакыр мүмкүн эмес эле. Эреже боюнча Кыргызстандын парламенти ратификациядан өткөрүлөк болсо, кайрадан Казакстан тарапка сунуш киргизип, оңдоп чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Менин бул сунушумду четке кагып, бийлик ратификациядан өткөрүп бергиле деп Саламат Аламанов аркылуу парламентке алып келди. Караманча кашайып өткөрбөй койдук. Парламентте өткөрбөйлү деп агитация жүргүздүм. Көпчүлүк депутаттар макул өткөрбөйбүз деп колдоп беришти. Бир айдан кийин экинчи жолу алып келишти. Бул жолу Тышкы иштер министри Аликбек Жешенкулов жактап келди. Кайрадан талаш тартыш башталды. Токтоткула, жеринен барып көрүп келели, мен силерге көрсөтөм кандай жерлерибиз өтүп кетип жатканын. Андан кийин өзүңөр эле уятыңар болсо токтотуп кайрадан Казакстан менен сүйлөшүүлөргө барасыңар деп дагы өткөрттүрбөй койдум. Аликбек Жешенкулов акырын жылып жаныма келип олтурду. Саке, жакында өкмөт Астанага биринчи иш сапары менен барган жатат. 2001-жылдан бери өтпөй келе жатыптыр. Ошол ишти бүтүрүп салсак болот эле деди. Алике, жакында каникулга чыгабыз. Баарыңарды Каркырага алып барып көрсөтөм. Ал жерде биздин жайыт, чөп чабыш, шалба жерлерибиздин бир тобу өтүп кетип жатат. Ошол жерлерибизди алып калышыбыз керек дедим. Дароо түшүнүп кетип калды. 2006-жылдын 3-июль күнү Каркыра жайлоосуна жеке каражатым менен боз үй палаткаларды тигип, бир уй бир жылкы союп, депутаттарды жана өкмөт мүчөлөрүн чакырдым. 75 депутаттын болгону 36сы келди. Атам Нуркожо башында турган айылыбыздын аксакалдары Исраил Исаков, Совхозбек аксакал өңдү дагы 20 чакты аксакалдарыбыз 3 күнү түнү дебей чогуу жүрүшүп, депутаттарга биздин өтүп кетип жаткан жерлерди көрсөтүштү. Ушул жерден айта кетүүчү чындык, Каркыраны сатып жиберди деп 2008-жылы жазда түпкө барып, жумуртка менен сабалып кеткен депутаттардын бирөөсү да ошондо Каркырага келген эмес, кызыгып да коюшкан эмес. Аларга Каркыра саясий кызыкчылык үчүн гана керек болгон. Каркыраны көтөрсөк, балким эл колдоп кетеби деп ойлошкон.
Азыр ушул тапта деле Каркыранын кайсы бир жери өтүп кеткен көрсөтүп бергилечи деп сурасак, көрсөтүп бере алышпайт, себеби билишпейт, көрүшкөн дагы эмес. Анысы аз келгенсип, оозуна ээ боло албаган Алымбековго окшогон депутаттар, Каптагаевго окшогон губернаторлор, Садыр Жапаровдун шайлоочулары оппозицияны жумуртка менен урду деп мен уюштургандай кылып көрсөтүштү. Тилекке каршы элге төбөсү көрүнгөн эле адам КТРКдан былжырап жатса, карапайым калк ишене берет экен. Так ошол күнү өлкөдө жок элем, Турцияда болчумун. Мейли Кудайга койдум дегенден башка сөзүм жок, баарына тарых тараза. Бийликтегилерден өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү маркум Мырза Кулматов жана президенттин өкүлү Алымбай Султановдон башка бирөөсү да басып келген жок. 3 күн бою семинар өткөрүп, Каркыраны кыдыртып чыгып, кайсы жерлерибизди сактап калышыбыз керек экендигин көрсөтүп кайра узаттым. Ошентип депутаттар, өкмөт менен президенттин өкүлдөрү баарын өз көздөрү менен көргөндөн кийин 2007-жылдын 22 октябрына чейин Каркыра маселесин жогорку кеңешке алып келмек турсун сөз кылгандан уялып калышты. Ошол саясий себептен улам 2007-жылдын 22 октябрь күнү 3-чакырылыштын депутаттарынын тагдырын чечип, президенттин указы менен таркатып жиберди. Ушул эле 2007-жылдын 16 декабрь күнү жогорку кеңешке жаңыдан шайлоо өткөрүп, жасалма жол менен ак жол СДПК жана Коммунисттер партиясын алып келишти. 2008-жылдын апрель айларында Каркыра маселесин карашып, ратификациядан өткөрүп жиберишти. Мына ушундан кийин Каркыра, Чүйдөгү жана Таластагы талаш жерлер Казакстанга өтүп кетти. Аталган иш боюнча ратификациядан өтсүн деп добуш берген депутаттарды толук күнөөлүү десек жаңылышпайбыз. Азыр менин саясаттагы каршылаштарым, айрыкча Каптагаев, мага башка жарылык таба албай, Садыр Жапаров Каркыраны сатып жиберген деген ушак сөздү бүгүнкү күнгө чейин таркатып убара болуп жүрөт. Ал тургай Ысык көл облустук телесинен 2 жума бою Каркыраны сатканга тиешеси бар деп Кудайдан коркпостон көрсөттүрүп турду. Мага да теледен чыгууга мүмкүнчүлүк бергиле, же мен менен түз эфирге чыккыла. Эл алдында чындыкты айтышалы десем, президент баш болуп безилдеп качышты. Садыр Жапаровду телеге өкмөттүк гезит журналдарга жолотпогула. Верибизди иттей кетирет деп буйрук берип коюшуптур. Мамлекеттик теледен ушундай ушактар көрсөтүлүп жатса, карапайым айрым адамдар чындап эле ишенет экен, айрыкча менин ысык көлдүк жердештерим. Мамлекеттер аралык жер маселесин түшүнүүгө билим деңгээлдери жеткен адамдар чындык каякта экенин билип турушат. Анткени эки мамлекеттин ортосунда жер маселесин ким чечерине, ким чекит коеруна акылдары жетет. Жапаров Садыр Нуркожоевич 1968-жылы 6 декабрда Ысык көл облусуна караштуу Түп районунун Кең суу айылында туулган. Ата теги Нуркожо, Мусталы, Жапар, Көчкүл, Солтонкул, Албай, Бирназар, Алдаш, Белек, Жамангул, Алсейит, Мырзакул Мырза, Орозбак, Сарбагыш Тагай, Агул, Долонби. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. 1986-жылы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жогорку окуу жайына өткөн. 1987-жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1989-жылга чейин Новосибирск шаарында радиотелеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Советтик армиянын отличниги деген наам алган. 1989-жылдан 1991-жылга чейин кайрадан дене тарбия институтунда билим алуусун уланткан. Экинчи жогорку билими Кыргыз Россия Славян университетинде алып, аталган университеттин юридикалык факультетин ийгиликтүү аяктаган. 1991-1994 дыйкан чарбанын жетекчиси болуп эмгектенген. 1994-1996 жылдары Каракол шаарында жайгашкан Керкей ишканасынын башчысы. 1996-2001 жылдары Гузель ишканасынын генералдык директору. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарында жайгашкан Нурнефтгаз нефтини кайра иштетүүчү кичи заводдун куруп, ал ишканада генералдык директор кызматын аркалаган. 2005 жылы Түп шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2007 жылы 3-чү чакырылыштын депутаттарын таркатып жибергендигине байланыштуу депутаттыктан кеткен. 2008-2010 жылдары коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп иштеген. 2010 жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, 2013 жылга чейин иштеген. 2013 жылы азыркы бийликтин саясий куугунтугуна кабылып, депутаттык мандатынан адилетсиз ажыраган. Коомдук иштердеги ишмердүүлүгү 2006 жылы мамлекеттик сыйлыктарды берүү боюнча комиссиянын мүчөсү, 2007 жылы райым берүү комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Экинчи класстагы мамлекеттик кеңешчи, бир далай мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Садыр Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл китебинен. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.